Бар экен, жок экен. Илгерки заманда бир падыша болгон экен. Падышанын вазири өлүп калып, анын ордуна өзүнүн кулун вазир кылып алат. Күндөрдүн биринде вазир экөө куш салып ууга чыкса, дагы бир падыша балдарын ээрчитип куш салып жүргөнүн көрөт. Падышанын көңүлү бузулуп: Кудайым, бизге эмне үчүн бала бербеди экен? Биздин аялдарыбыз эмне үчүн төрөбөйт? Уудан кайтканда экөөбүз тең аялдарыбызды сабайлы дейт. Алар убадалашып уудан кайтышат. Үйлөрүнө келип, аялдарын туубассың деп сабашып абдан кыйнашат. Бечара аялдары күйөөлөрүнөн коркуп бала үчүн зарланышат. Кудайдан тилешет. 3-4 айдан кийин аялдарынын боюна бүтөт. Бир күнү падыша вазири экөө куш салып жүрүшүп дагы кеңешет. Эми Кудай берсе, аялдарыбыз туумак болду. Менин катыным эркек тууп, сенин катының кыз тууса, кызыңды менин уулума бер. Сенин катының эркек тууп, менин катыным кыз тууса, кызымды сенин балаңа берейин. Эгерде экөө тең эркек же кыз тууса, экөөн акыреттик дос кылалы дейт. Ага вазири макул болуп, бата кылышып, Куран кармап, ант кылышат. Айы жетип, аялдары толгоо тарта баштаганда, хан: жүрө, куш салалы. Төрөгөндө бирөө сүйүнчүлөп барар, деп экөө жүрүп кетишет. Буйрук менен вазирдин катыны эркек, хандын катыны кыз төрөдү. Бир мастан кемпир вазир менен падышага: катыныңар аман эсен төрөдү. Вазирдин катыны эркек, хандын катыны кыз төрөдү, деп сүйүнчүлөйт. Экөө сүйүнгөн бойдон жарышып келе жатып, вазирдин аты мүдүрлүп жыгылып, арка мойну астында калып каза табат. Вазирди жашыргандан кийин көп өтпөй хан той көтөрүп, кызынын атын Мээр, ал эми уулдун атын Зар коет. Зар менен Мээр бир жерде өсөт, бир медреседе бирге окуп, 16 жашка чыгышты. Мээрдин сулуулугу жандан ашып, ар кайсы падышалардын балдары ашык болуп, жуучу жиберип жатышты. Кээ бир падышанын балдары Мээрди албасак да жүзүн бир көрөлүк дешип, ашык болуп, ак боз аттары менен жыландай ойнотуп, Мээрдин астынан өтөр эле. Жуучу жибергендерди падыша: кызым, күйөөдөн жутаган жок, күйөөлөп койгон жери бар, убара болуп келе бербегиле, деп кайтара турган. Падыша кызын Зардан башкага бербесин билишкенден кийин калк падышаны жамандай баштады. Кудай албаган падыша кызын өлгөн вазиринин жетим баласына бермек болуптур, деп даңаза кылышты. Бул сөздү угуп падыша кызын Зарга да бербес болду. Зар менен бирге окууга, бирге жүрүүгө Мээрди жибербей койду. Ал эми башка балдар ашык болуп, кызды алуунун амалын издей баштады. Падыша элден коркуп, адам эшигин табылгыс сарай жасатып, Мээрди киргизип, эшигин бир мастан кемпирге кайтартып койду. Зар ар жактан карап, бир жактан карап, Мээрди эч таба албай ичи күйдү. Эне, менин курдашым, жарым Мээр жок, кайда экенин билесизби? Же падышанын балдары менен качып кеттиби? Деп сурады энесинен Зар. Зар балам, башыңды көтөр, кайгыланба. Кайнатаң жаңыдан салган сарайдын терезесин барып карачы. Мээр ошондо. Ал сага бир сөз айтар, деди энеси. Энесинин сөзүнө кубанган Зар чуркап барып терезени карады. Мээри терезени ачып, күзгүнүн бетин өзүнө, сыртын Зарга каратып, терезесин жаап кетип калды. Зар капаланып энесине келди да:
Эне, менин досум акыреттик жарым менден күдөрүн үзүптүр. Күзгүнүн бетин өзүнө, сыртын мага каратып кетип калды. Жетим деп мени теңине албагандыгы үчүн мен бул дүйнөдө жашабаймын деп ыйлады. Күзгүнүн артын көрсөткөнү күндүз эмес, түнкүсүн кел деген эмеспи балам, дейт энеси. Зар сүйүнүп, ордунан ыргып туруп чуркап барап терезеден карап турду. Ары басты, бери басты, күндүн кеч кирмеги азап болду. Намаз шам менен куптандын арасында мээр зарды чакырып алып: «Сүйүктүү досум, сен чоң ак чийдин түбүнөн кетпе. Эл жатарда мен атамдан уурданып, сандыктагы ак бараң менен көк баранды, акырындагы ак тулпар менен көк тулпарды алып чыгамын. Сен даяр тур», деди. Бул экөөнүн сүйлөшүп жатканын мастан кемпир угуп, «Силерге бирдик кылаармын» деп кекенип калды. Зар дароо барып, ак чийдин түбүндө мээрди күтүп отурду. Мастан келип акырын караса, зар уктап калыптыр. Кемпир зарды ордунан көтөрүп башка жерге коюп, ордуна өзү чүкөдөй болуп отуруп калды. Мээр аттарды алып келип, «Мингин тулпарга», деди. Мастан кемпир тулпарга минди. Түнү бою экөө жүрүп отуруп, күн шашке болгондо арт жагын караса, зардын ордуна мастан кемпир тулпарга минип келатат. «Кылмакчы элең кылдың, жемекчи элең жедиң, ушинтип кууратмакчысың. Канча кылган менен көптү көргөн эмессиңби? Жол башта», деди. Мастан ак тулпар менен кыя тартып алдыга түшүп бара жатат. Мээр ак бараңды колго алып астында бараткан. Мастан кемпирди шкалап, эки далдын ортосу, как жүрөктүн толтоосу, өлөр жериң ушул деп атып жиберди эле. Мастан кайра келбес сапарына жол тартты. Канча кылган менен акылы бар эмеспи? Тулпардын изи менен зар таап келер деген ой менен мээр ошол жерде 3 күнгө чейин күтүп жатты. Зар уктап бир убакта ойгонсо, эч ким жок. Жалгыз өзү калган. Күн алда качан шашке болуптур. Эки жакты караса, анда-санда жерде, аяктай жерде томура баскан тулпардын издери жатат. «Кой, мени алдап уктатып коюп качып жоголгон экен. Тулпардын изи менен издеп таап, канчалык сен деп жүрсөм да карабайсың. Эң болбоду дегенде жолдоштук акымдан кеч дейин», деген ой менен зар жолго түштү. Ал 3 күндөн кийин мээрге жетти. «Акыреттик досум, келдиңби? Мастан кемпир экөөбүздү ажыратып коёз жаздады. Эмне болуп адаштың?» деп сурады мээр. «Бул да болсо мастандын азгырып уктатканы туура», деди зар. Алар андан ары жүрүп отурушуп, бир теректин түбүнө келип,